Саламатсыздарбы? Анда эмесе 3-чү сабагыбыз ошол даярдалган миллионер викторинасынын башталышына, мисалы оюндун башталышына чейинки заставканы коюу боюнча болмокчу. Ал үчүн кайра KNMaster приложениясына киребиз. Приложенияга киргенден кийин, эгерде ушундай чыкса, назатты басып туруп, назатты басалы. Бул жерден биз ушул белгини басабыз. Белгини баскандан кийин экрандын параметрин тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден биз интернеттен көчүрүп алган заставкаларды коюу үчүн викторина папкасын кайра ачабыз. Бул жерден ушул заставканы коюу үчүн заставканы тандайбыз. Тандагандан кийин биздин заставка коюлду. Коюлгандан кийин бул жерден галочканы басабыз. Бастык. Андан кийин бул жерден кызыл сызыктуу видеонун баш жагына алып барабыз дагы. Бир аз башталгандан кийин, мисалы 3 секундадан кийин, ушул 1-2 секундадан кийин ушул жерге текст жазышыбыз керек. Бул жерден слой дегенди басып туруп, текст дегенди тандайбыз дагы. Бул жерге текст жазабыз. Мисалы аралаш суроолор. Же болбосо аралаш суроолор деп коелу. Аралаш суроолор. Эгерде предмет боюнча боло турган болсо, предметтин атын жазып коебуз. Мисалы математика боюнча суроолор деп. Аралаш суроолор деп жаздык. Жазгандан кийин бул жерде биздин текст коюлду. Бул текстти чоңойтуп койсок болот. Бул жерде мисалы өзгөртө турган болсок, бул жерде биз чоңойтуп кичирейтип алабыз. Чоңойттук. Эми бул жерден шрифтти өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Бассак шрифттин түрлөрү чыгат. Мисалы ушул шрифтти тандадык. Тандагандан кийин галочканы басабыз. Биздин шрифт өзгөрдү. Бул жерден түсүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерден мисалы көк түстү тандап коеюн. Көктү тандадык. Бул жерден галочканы басабыз. Андан кийин бул жактан биз анимация берип койсок болот. Анимация фода дегенди басып туруп, бул жактан скольжение, мисалы вверх деп койсок, төмөндөн өйдө карап чыгат. Галочканы басабыз. Эми бул жерден биз кайра ушул текстти өзгөртүү үчүн бул жерди басып белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден биз контур берип койсок болот. Ал үчүн төмөн жака түшсөк, контур деген бар. Контурду басабыз дагы. Бул жерден контурду жандырабыз. Жанды. Демек, тексттен контур пайда болуп калды. Контурдун түсүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерди басып, мисалы сарыны тандай турган болсок, сары түс тандалды. Андан кийин бул жерде тандалса, ушундай болуп калат. Галочканы басабыз. Бул жерде тяжесть дегенди жылдырып, контурду жоон ичке кылып өзгөртсөк болот. Мисалы тяжесть дегенди тарта турган болсок, мына жоон болуп кетип атат. Ушундай кылып тяжестти өзгөртүп койсок болот. Мисалы 13 кылып коеюн. Андан кийин галочканы басып коебуз. Эми кийинки текстти кошуу үчүн бул жерден биринчи тексттен бир аздан кийин чыксын. Бир аздан кийин чыксын. 1 секундадан кийин коюп туруп, бул жерден слой дегенди тандап туруп, текст бул жерге миллионер Enter басына түштүрүп, викторинасы деп жазып койсок болот. Викторинасы, окей басабыз. Бул жерден текстти төмөн жака тартып түшүрүп туруп, бул жерден чоңойтуп койсок болот.
Эгерде биринчи текст biraz төмөнүрөөк коюп калган болсо, бул жерде галочканы басып, биринчи текстти тандап туруп, biraz өйдө тартып коебуз. Галочканы басып коебуз. Экинчи текстти өзгөртөбүз. Бул жерден анимация входа дегенди басып туруп, бул жерден скольжение вверх дегенди басып коелу. Андан кийин галочканы басабыз кайра. Бул жерден текстти кайра тандап туруп, эми түсүн өзгөртүп койсок болот, шрифти өзгөртүп койсок болот. Азыр түсүн өзгөртөлү, бул жерде басып туруп кызылды тандайлы, галочканы басабыз. Эми контур берип койсок болот. Контур деген басып туруп, бул жерден контурду жандырабыз. Бул жерде басып туруп, мисалы сары контур берейин буга дагы. Сары контур берип, тяжесini жоон ичке кылып койсок болот. Бастык, андан кийин окей деген басып коебуз. Бул текстти видеонун кайсы бир бөлүгүнө чейин чыга турган кылып жылдырып алсак болот. Мисалы, ушул жерди басып туруп тартып койсок болот. Демек, видеонун ушул бөлүгүнө чейин чыгат. Жана башка тексттерди ушундай кылып кошуп алсак болот. Мисалы, бул жерге аты жөнүбүздү дагы кошсок болот. Азыр видеону башынан көрө турган болсок, төмөнкүдөй болуп чыгат. Ушундай кылып заставканы даярдап алгандан кийин, бул заставканы дагы сактайбыз дагы. Кийин ошол бардык даярдаган видео файлдарыбызды бириктирип, бир видео файл кылып сактап, андан кийин окуучуларга же колдонуучуларга жөнөтүп койсок болот. Сактоо үчүн кайра бул жерден экспорт дегенди басабыз. Бул жерден кайра сапатын тандап туруп, экспорт дегенди басып койсок, бул жерден пропустить дегенди басабыз. Биздин файлыбыз сактала баштайт. Бул жакта ушул жолчу толуп бүткөндө, демек файлыбыз сакталат.